Кыргыз чергесинде. Мына образование өзгөргөн да. Караңызчы. Образованиеде өзү туура болбой атат да. Мектептен баштап жогорку окуу жайына чейин. Туура. Мына бул адам келди. 1 жыл, 2 жылда не деген деңгээлге жетти. Биз эгер ошо мектеп жашынан баштап адам эмнеден жаралган, эмнеге жаралган, эне атанын аурасы, табият, мына бул жердегидей ааламды таануу, мына табиятты таануу, бул керек ар бир адамга. Мына ааламды тааныбасаң өзүң эмнеден жаралганын билбей атасың. Эмнеге андай күчүң бар экенин билбей атасың. Мына ааламды таануу, табиятты таануу, өзүңдү таануу, кыргызды таануу, адамзатты таанууну окутуп койсок эле өлбөс болуп атат, жаратуучу болуп атат, унчукпас улуу болуп атат, боштондукка чыгып атат. Мына караңыз. Көрдүңүзбү мына? Айтыңыз эми сиздин кайсы жерге тиешеңиз бар? Анатомияга тиешеңиз бар, психологияга тиешеңиз бар, медицинага тиешеңиз бар, образованияга тиешеңиз бар, культурага тиешеңиз бар, туурабы? Политикага тиешеңиз бар, аура, астрология, эненин ордуна. Анан рахат. Баары бир мына. Өлбөй калса деле рахатпы? Жаратуучу болсо да рахатпы? Мына. Анан экологияга тиешеңиз бар. Анткени внимание будет дегендей, сиз күлүп жайнап жүрсөңүз, мээримиңиз төгүлүп турса, табият гүлдөгөн атат. Табият Кудайдын аткаруучусу кабарчысы экен, колдогон атат. Анан экономика акыркы кеп болуп атат. Кандай өзгөрүү болуш керек? Интеллигент адам катары. Мен оюмда чындап эле психология чоң ролду ойноп атпайбы? Эскиче психологияда жашай берсе, мисалы үчүн ооругандар, рак оорусу күчөп, метастаз көбөйүп кетип атпайбы? Ал антсе, эскиче психологияда кысылып жүрсө, ал кайра эле анатомиясына зыян алып келип атат, кайра эле оорусу күчөп атат. Ошон үчүн жаңы психологияга тезинен өткүлөө деген туура. Психология өзгөрмөйүн анатомияны сактап кала албайбыз. Анткени ошо психология өзгөрүп, адамда оору жок экени, бунун баардыгы энергиядан экени, энергияны туура кабыл алып, адам чындап эле энергия өткөрүүчү проводко айланса, психологиясы өзгөрсө, анатомиясы сакталган атат. Анан бул илимди алыш керек, обязательно алыш керек да. Ошондо азыр психологиясы өзгөрбөсө, оорукчан адам огош бетер ооруп калган атат. Туурабы? Сиздин түшүнүгүңүз. Психологиясы өзгөрсө, аны биз сактап кала алабыз да. Анткени биз сактап калып, экинчи психологиясы өзгөрбөсө, оорубаган адам деле ооруган атат, барып. Аны ошо түшүндүрүп өтүңүзчү сиз. Чындап эле эскиче психологияда жашай берсе, оорубаган адам да оорукка чалдыгышы мүмкүн. Анткени бул жаңы доорго эскиче психологиясы туура келбей атат да. Эскиче психологияда жашай берсе, ошол кайра эле тамак ашты ойлоп, өзүнүн кызыкчылыгын ойлоп, бул деген жаңы доорго туура келбей атпайбы? Ал менен адам сакталбайт. Кийин ал барып баары бир ооруйт. Анткени бул өткөл мезгил болгондо, адамзатты оору сыркоо каптаганда любой адам ооруй алат. Булга эч ким застрахован эмес. Ошон үчүн психология өзгөрүп кетсе, адамдын анатомиясы сакталат. Оорубай калат. Анткени биз бул эмне үчүн мындай актуальный суроо дегенде, биз деген психологиясын адам өзгөртүп, анатомиясын сактап калсак, адам медицинага да жетпейт да. Медицинага жетпейт, кайрылбайт, оорубайт. Анда адамда чыгым деле болбойт, мисалы үчүн. Ошон үчүн чет өлкөдө психологторго тез кайрылат. Ошон үчүн аларда оорунун статистикасы, оорулардын зарегистрированный оорулар аз кездешет, мына Азия өлкөгө карагандачы. Ошондо все равно психология чоң ролду ойноп атат. Бирок анткенде деле эскиче психологиянын, психотерапиянын методдору менен лечение кылганда деле биз адамды сактап кала албайбыз, ал жөн эле убактылуу. Бул ааламдык илимди, агай айтып аткан илимди, психология бул такыр адам өзгөрүп, психология такыр өзгөргөндө адам анатомиясы өзгөрүп, энергияга айланып, оорудан да кутулуп атат, психологиясы да өзгөрүп атат, түйшүктөн чыгып атат, кайра эле майда түйшүктөн чыгып, ар кандай рамкадан боштондук дегенде. Боштондукка чыгып, улуу рахатка чыгып атат. Улуулукка калыптанып, улуу рахатка өтүп атат. Улуу рахатта адам жаратуучу болот деп ага айткандай эле, мисалы үчүн сабакка келишет эркек кишилер. Биз чындында медицинада табачный зависимостьти лечение кыла албайбыз.
табикс, чампикс деген дарыларды беребиз, алар тоже убактылуу да. Анткени адамдын өзүнүн волясы эрки болбосо аны таштай албайт. Агайдын сабагына келип улуу рахатка өткөндө эле бул ошол интимный рахат деп атпайбы, ошондой эле улуу рахатты адам сезгенде жанагы тамекинге дагы зависимый болбой, ал тамекини 1-2 келгенде эле сабактан кийин таштап коюп атат. Бул кандай деген чудо. А медицина үчүн бул аябай спорный суроо, эң эле бул мындай табачный зависимостьтен чыгарыш үчүн психолог керек, дары керек, адамдын волясы керек. Ал Бул чечилбеген маселе. А бул улуу рахатка өтүп психологиясы өзгөрүп кеткенде адам ошол табачный зависимостьти да таштап калат атпайбы? Ошондой деген чынында эле адам медицинага жетпей атат. Бул ааламдык илимди ар бир адам алууга жоопкер да. Адам ошондой өзү сакталат. Буга аябай адамзат маани берип ушул жаңы илимин алыш керек. Ошон үчүн биринчи кыргыз эли бутуна туруп ушул улуу илимди дүйнө жүзүнө жеткириш керек дегени чындык. Анткени ушун психология, улуу түшүнүккө, ааламдык илимди алып гана биз дүйнө жүзүндө адамзатты куткара алабыз да. Анан образование боюнча бир аз айта кетсем, чынында психология өзгөрмөй сайын адамда да образование мындай билим берүү, азыр чынында жаш балдар окууга деле баргысы келбейт, окугусу деле келбейт. Статистика боюнча чынында эле азыр жакшы окуган балдар аябай аз. Даже вуздарда, мектеп жашынан баштап вуздарга чейин, анткени адамдын психологиясы эскиче иштегенде жаңы төрөлгөн балдар эскиче илимди кабыл албай жаңы нерсени каалап калат. Бул деген психология өзгөрмөй сайын чынында эле билим берүү, образование бул көтөрүлбөйт. Бардык нерсе психологияга аябай байланыштуу да, зависимый болуп турат. Ошо психология өзгөрсө, адам экологияны сактап, табиятты сактап калууга мындай ошо сезим болот. Анткени адамдын жан дүйнөсүндө табиятты сактап туруучу, коргоочу кудурет бар деп атпайбы агай? Чынында психология өзгөрмөй сайын анын сезимди адам сезбейт. Табиятка мээрим төгүп, табият менен гармонияга өтмөй сайын чынында эле экология сакталбайт. Экология сакталбаса, чынында эле экономика көтөрүлбөйт да. Анткени кыргын-кырсыктар көбөйө берет. Ошон үчүн бунун баардыгы ааламдык илимге, улуу психологияга тыгыз байланыштуу. Мисалга да бир нерсени айткым келет. Адам ошо мен улуупкемин дейт, мен ааламдан келипмин. Аалам чындык да өзүчө. Жалгыз чындык бар, бул аалам. Ошо Аллах дегендей эле ошо арбак дагы ак. Арбак, кадимки эле духтар дагы ак, периште дагы ак. Ошол түшүнүк өткөндө адам өзү агарып баштайт. Оору эмнеден айыгат мына? Мына көп адам ушу эфирден көрүп айыгат экен. Ошо биздин кыздарга жазып, рахматын айтып. Анан буну эмнеге дегенде ошо түшүнүктөн айыгып атат, энергиядан айыгып атат. Адам ошо энергия өткөргүч болот деген. Ошентип агарган сайын адам бул илимде бар, ошо психология, анатомия деген жерде көрүнүш көрүп калат. Муну эч жашырганга да болбойт. Кулагына үндөр угулуп калат. Мына мен көрдүм десем, мен көрсөм айтам да, Теңир атаны көрсөм айтам. Теңир ата деп айтты аты. Мындай кыл деди, тигиндей бол деди, Манас атаны көрдүм дейм го. Ошо сыяктуу адам ааламды көргөнгө, сезгенге, керек болсо сүйлөшкөнгө мындай мүмкүнчүлүгү бар. Ишарат берет алар. Ишаратын аткарганга ага чейин ошо түштөн, айла кетсе турмуштан жазалай берет. Көрдүңүзбү анатомия? Мисалга мына психология деп атабыз. Психология өтө узун китеп бул. Кандай болуш керек жаңы доордо психология? Мисалга мына минтип атат. Тууганды биз бир тууган деп алганбыз да, чектепчи. Бир тууганды бейтааныш карадагы кабыл ал. Бейтааныштай. Кандайсыз дегендей эле алысыраак көр. А душман деген адамды тууган кыл дейт. Мына психология жаңы доордо. Бул эмне деген сөз дегенде, биз бир туугандашып эле башканы жаман көрүп калган. Жок, андай дебе. Же болбосо психологияда бар. Ааламдык психологияда. Жерде сен эч кимди жаман дебе. Улутуна, жынысына, динине эч кимди бөлбө.
Ал жаман адам эмес, ал жан дүйнөсү жарды, жабыркап калган адам. Ааламда ар бир адамдын орду бар, ошого карап мамиле кыл дейт. Чын эле да ал ааламдан келгенде ошол жесир деле, жетим деле көрдүңүзбү, анан биригүү болуп кетет да. Мына мен ошондой эле карайм. Баарын бирдей көрөм. Сын айтам, ооба, могу жериң кем, могу жериң жан дүйнөң жарды, сен кыргыз жолундамын деп анан планета жылдырам деп атасың, планета эмес, сен өзүңдү биринчи таанып алчы деп мисалга. Же диндегини айтабыз, ал эски эволюция, андан чык, сен жаратуучулукка өт, башка рахатка өт, чектелип алба, бөлбө деп. Бизге бирөө сабакка келет, анан балдары ошо динчиликке. Анан кайда бардың апа дейт. Анан мен чалып туруп балам, кайда бардым деп айтам дейт. Анан психологко бардым деп коюңуз апа десем. Анан психологко бардым дептир бай баласына. Анан 3-4 сабактан кийин эле апа чын эле психологияңыз өзгөрдү. Сиз адам таанылбай калды. Сөзүңүз өзгөрдү, кыялыңыз өзгөрдү, мүнөзүңүз өзгөрдү Туура. дептир. Анысы кандай, мына урматтуу улуу журтум. Биз ар кандай аракетти кылышыбыз керек. Биз саясатчыга карап турбашыбыз керек. Булардын түшүнүгү аалам эмес, булардын түшүнүгү акча. Акча булар үчүн Кудай. Кийинки шайлоого дайынданыш керек. Буларды бир баланы утуш керек. Калп эле Аллах деп коет аталарчы. Ааламдын сырын билбей туруп эле. Калп эле жөн эле мындай эл көзүнө дегендей элечи. Элди туура биле дегендей. А бирок ичи эмне? Ичи жан дүйнөсү Жан жарды. дүйнөсү жарды. Мына биз элди куткарып калышыбыз керек. Мына карасаңыз сен, мына айтыңыз. Образование туура болсо айтыңыз, бүгүнкү күндө медицина туура болсо айтыңыз, культурабыз туура болсо айтыңыз, мына аурабыз туура болсо айтыңыз. Адамдык аура калбай калды го, бизде ааламдык эмес, периштелик эмес. Мына айтыңыз, көрдүңүзбү, ошон үчүн баары өзгөрөт. Ошон үчүн батыш банкрот болуп тынат дейт. Ким жол баштайт десе, кыргыз. Эмнеси менен? Аалам сыры, ааламдан берилген, табияттын кызматы, адамдын жашоого жаралуу максатын билип, мына биздин улуулугубуз ошол илимибизде, илими аркылуу психологиябыздын өзгөргөнүндө, ошого жараша кереметибиздин иштеп атканында, сыйкырыбыздын иштеп атканында. Мени ким деп кабыл ал десе, ааламдык окумуштуу деп кабыл ал дейт. Кырым көп да. Психолог катары кабыл ал дейт. Умайыны катары кабыл ал. Ааламдык адамзаттын бышкан ашы катары кабыл ал дейт. Мына сизге дайындап берип атат, оозуңузга салып эле жеңиз менин сөзүмдү. Алтын казынасы катары кабыл ал. Жаны катары кабыл ал дейт. Ошол сыяктуу келиңиздер, көп кырларыңыз чыксын, улуулугуңуздар чыксын. Мына жерде бир эки суроо кылыптыр, ушу кыздар жөнөтүп койгон экен. Ичеги тазалоо